Анчурун гүлүнү кантип көбөйтүүнү үйрөнөбүз. Ал үчүн ушундай жип болот. Бул фитильный полив деп коет. Аны акырын жулуп алып туруп, ошентип акырын тамырларын бөлүп алып бөлөбүз. Биз гүлдөрдүн тамырларын караганыбызда эч кандай оору, сыркоо, эч кандай бактериялар жок. Биринчи биз дренаж салып алабыз. Эгерде колуңуздарда дренаж жок боло турган болсо, анда кадимки эле телевизордун пенопласттарын иштетсек болот. Горшок тандаганда дагы бир жолу айтам, чоң-чоң көзөнөкчөлөрү бар горшок тандаңыздар. Себеби алар сууну бат чыгарат. Карневин менен биз тамырларын обработка кылып алабыз. Тамырларына себеби карневин гүлдү тамырын бат кетирүүгө аябай сонун препарат. Ошондуктан сөзсүз иштетиңиз. Андан кийин биз гүлгө өзүбүз даярдап алган перлит, вермикулит бар гүлдүн топурактарын салабыз жана тамырларын абайлап ушинтип отургузабыз. Сөзсүз гүлдөгөн гүлдөрдү кичинекей горшокко отургузуңуз. Ал эми биз билебиз, бул орхидея гүлү сыяктуу абаны соруп алат, ошондуктан мындай тамырларын басып, топурак менен жаппаңыз, сиркон менен, эпин менен обработка кылсак, сонун гүлдөрүбүз даяр болду.